Саламатсыңар балдар, силер менен Отурбаев Улан бөлчөктөргө аралаш амалдарды аткарабыз дейт. Эгерде ушул жерге чейин бөлчөктөрдүн баардыгын иштеп келген болсоңор, жакшы үйрөнгөн болсоңор, силерди куттуктайм. Аябай көп иш аткардык бөлчөктөр боюнча. Мына эми бөлчөктөргө аралаш амалдарды аткарат экенбиз. Демек, көбөйтүү бөлүү болгондо эмне кылабыз? Биз мурунку эле эсептерден билебиз, солдон оңду көздөй иштеп кете беришибиз керек. Ошондо биринчи бөлчөктү жаздым, көбөйтүүнү аткарышыбыз керек. Андан кийин бөлүү эмне болот? Көбөйтүүгө айланат дагы, анан орун алмашып жазышыбыз керек. Ошондо 3 менен 3 кыскарат, 20 менен 20 кыскарат, 10 менен 10 кыскарат дагы бир эле калып калат экен. Бул учурда эмне кылабыз? Сөзсүз буруш бөлчөккө айландырып алышыбыз керек. 3 жерде 1 3 кошсом 4 болот. Анан бөлүү эмне болот? Көбөйтүүгө алмашыш керек дагы, орун алмаштырып жазышыбыз керек. 4төн 3 анан бул дагы көбөйтүүгө айланат дагы. 2 үстүнө 1 астына түшүп калыш керек. Ошондо 3 менен 3 кыскарат, 4 менен 4 кыскарса 2 эле калып калат экен. Бирди жазбайбыз. Кийинкине карай турган болсок, могуну биринчи аткарабыз, анан көбөйтөбүз. Ошондо 5тен 3тү мисалы жазып ала турган болсок, көбөйтүү 3түн астында 1 бар, сөзсүз ошондуктан бул орун алмашканда 3 бөлүмүнө түшөт да, 1 алымына чыгат. Анан көбөйтүү 5тен 3. Ошондо бул 3 менен кыскарат. 5 жерде 5 25 болот экен. Анан 3 өзү калат бул жерде. Кийинки тапшырмаларды аткарабыз. Так. Бул жерде көбөйтүүнү биринчи аткарышыбыз керек. Ошондо 7 менен 7 кыскарып кетет. Ошондо 3 плюс 4 эле калат экен, барабар 7. Бул жерден бөлүүнү биринчи аткарабыз. Ал эми бул буруш аралаш санды болсо, буруш бөлчөккө айландырып алышыбыз керек да, бөлүнгөн 6-ны өзүн жазабыз. Ал жерде 2 12 14. Так, бул жер бөлүү. Барабар 5 минус 2 көбөйтүү болот дагы, 14 астына түшөт, 6 үстүнөн чыгат. Ошондо бул экөөнү кыскартсак бул жер 7 болот. Ошондо 5 минус 7ден 6 болуп калат. Муну чыгарганды билебиз, 7-nin өзүн жазабыз. 7 жерде 5 35 минус 6 барабар 29 бөлүнгөн 7 болуп калат экен. Бул 29-ду 7-ге бөлсөк 4,7ден 1 болот. Муну чыгара турган болсок, кашанын ичин биринчи иштешибиз керек. Ошондо 6 менен 2-ни жалпы бөлүмгө келтиребиз. Жалпы бөлүмгө келтиргенде силер менен жакшылап машыгып үйрөнгөн болчубуз. Ошондуктан мен бул жерге дароо эле жазып кетем. 2-ни 3кө көбөйтсөк 6 болот. Ошондуктан 1-ди дагы 3кө көбөйтүшүбүз керек. Анан бөлүү көбөйтүүгө айланат дагы, орун алмаштырып жазышыбыз керек болот. Ошондо кашанын ичи бөлүмү экөөнүкү тең 6 болот. 5 минус 1-ди 3кө көбөйтсөм 3 болот. 2-ни 3кө көбөйтсөм 6, көбөйтүлгөн 4 9. Ошондо 5тен 3 деп алсак 2 болот. Бул жер 6, көбөйтүлгөн 9 4. Ошондо бул экөө кыскарып кетсе 2 болот. Муну 3кө кыскартсам 3, муну 3кө кыскартсам 2, 2-ни 2ге көбөйтсөм 4 болот. Анан 3 калып калат экен. Улантабыз балдар. Так. Бул жерде биринчи мына муну өзүнчө чыгарып алабыз, экинчи муну өзүнчө чыгарабыз, анан үчүнчү экөөнү кошушубуз керек экен. Бул жерден кыскартып берсек болот. Ошондо 3-тү 3кө бөлсөк 1, 6-ны 3кө бөлсөк 2 болот. Ошондо 2ден 5 калат экен, кошулган 2 көбөйтүлгөн мындай болуп калат, 2 көбөйтүү болот дагы бул, анан бөлчөк орун алмашып кетет. Бул экөө да кыскарып кетсе, ошондо 2ден 5 кошулган 3 болуп калат экен. 2ден 5ти 5 бул буруш бөлчөк болуп турат. Ошондуктан 5ти 2ге бөлсөм эме болот, 2,2ден 1 болот, кошулган 3. Демек, бул жерде бүтүндөрдү кошуп койсок болот. Ошондо 5,2ден 1 болуп калат. Бүтүндү бүтүнгө кошом, анан бөлчөк өзү мындай жазылат. Бул жерде дагы кашанын ичин биринчи иштеп алабыз, анан кашаны ачып көбөйтүп коебуз. Ошондо 19дан 5 бул экөөнү кошо турган болсок, жалпы бөлүмү 12 болот. 12 болсо, муну да 2ге көбөйтсөк 12 болот, муну 3кө көбөйтсөк 12 болот. Ошондо 5 жерде 2 10 болот экен, кошулган 3 жерде 3 9. Ошондо так
19'dan 5 көбөйтүлгөн, бул жер 12'den 19 болуп калат экен. Ошондо бул экөө кыскарып кетсе, 12'den 5 эле калып калат экен. Так, улантабыз. Бул жерде да жалпы бөлүмгө келтиришибиз керек болот. Эң биринчи, ошондо 3'тү 4кө көбөйтөбүз. 4'тү 3кө көбөйтөбүз. Демек, алымында бөлүмүндөгү көбөйтөбүз. Ошондо кашанын ичине жазсам, бөлүм 12 болот, экөөнүкү тең. 2'ни 4кө көбөйтсөм 8 болот, плюс 1'ди 3кө көбөйтсөм 3 болот. Анан муну буруш бөлчөккө айландырышыбыз керек биринчи. Ошондо эки жерди алып 12 бирди кошсом 13 болот. Так, 12 13. 8ге 3'тү кошсом канча болот? 11 болот. 12'ден анан көбөйтүү болот дагы. Мындай 2 үстүнө 13 астынан түшүп калыш керек. Ошондо бул экөө кыскарып кетсе, бул жерде 6 болуп калат. 6'ны 13кө көбөйтсөм. Так, 6 жерде 3 18, 1 көңүлдө 78ден 11 болуп калат экен. Кийинки 173 тапшырманы чыгарсак, биринчи бул бөлүүнү иштеген болсок, көбөйтүү болот дагы 7, анан 8 бул экөө орун алмашат, минус 2 менен бул экөө кыскарып кетсе, бул жерде 2 болуп калат. Ошондо 2'ден 3 болуп калат экен. Бул экөө кыскарып кетсе, 8 минус 2'ден 3 болуп калат экен. Ошондо бөлүмдү жазам мен 2'ни. 2 жерде 8 16 минус 3 болуп калат экен. Ошондо 13 бөлүнгөн 2 бул 6,2'ден 1 болуп калат экен. Дагы ушул тапшырмаларды аткарабыз. Ошону менен анан бул бөлүмдү бүтөт экенбиз. Темабыз аралаша маалдарды аткаруу. Анан кийинкиде көрүп турганыңардай этаждар деп коет, кабаттар, ошолорду чыгарат экенбиз. Бул экөө эмне болуп кетет? Кыскарып кетет. Ошондо 1 эле калат экен. Ошондо 1ге 5'тен 1'ди кошсом 1,5'тен 1 болот. Көбөйтүлгөн 6'дан 5. Анан муну буруш бөлчөккө айландыра турган болсок, 5 жерде 1 5 6 болот. Анан 6'дан 5 демек бул 1 чыгып калат экен, кыскарып кетет. Муну чыгарабыз. Буруш бөлчөккө айландырып алалы. Биринчи 9, 9 жерде 1 9 кошсок 16 болот. Көбөйтүлгөн 16 9 көбөйтүлгөн 4,3'төн 2 дейт. Ошондо могул экөө окшош болуп атат. Мындай кыскарып кетсе, мына могул эле калып атат. 4,3'төн 2 калат экен. Так, бул эсептерди мына бүттүк силер менен. Мен тез эле сүйлөп чыгардым буларды. Себеби бул жерден бардыгын түшүндүрүп да чыгардым. Ошондой эле жакшы түшүнбөй калган болсоңор, кайра кайталап көргүлө, анан мурунку темаларды аябай жакшы өздөштүрүшүңөр керек болот да. Себеби ошол темаларда өтүлгөн нерселердин бардыгын биз азыр аралаштырып чыгардык.